Саламатсыңарбы балдар, кутман күнүңөр менен. Кыргыз адабияты сабагын баштайсы кадайырсыңарбы? Анда эмесе китеп тептериңерди ачып даярдангыла. Силер менен мен Баткен облусунун Кыдымжы районуна караштуу Саралык Нурту мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Мурзалиева Чыңгызхан Закиржановна бирге болмокчумун. Демек, бүгүн силер менен биз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун Делбирим армандуу махабатыры деген темада сабак өтөбүз. Сабактын максаты Делбирим повестинин негизги идеясын түшүнөсүңөр жана Ильястын турмушта жаңылышкандыгын бүгүнкү күнгө чейин арман болуп айтылып келгендигин билесиңер. Ачууга алдырбай, сабырдуулук, токтоолук менен чечим чыгарууну үйрөнөсүңөр. Коомдо өз ордуңарды таба билүүгө, жан дүйнөңөрдө жашаган турмуштук көз карашыңарды кеңейтүүгө, сүйүү сезимин, адамгерчилик сыпатыңарды бийик тутууга, ошондой эле эрктүү болууга тарбияланасыңар. Делбирим повести өзүнүн композициялык түзүлүшү боюнча 4 бөлүмдөн турат. Биринчиси пролог ордуна, экинчиси шофёрдун баяны, үчүнчү жолчунун баяны, төртүнчү эпилог ордуна. Повест мындайча башталат. Кесибим журналист болгон соң үйгө байыр албай, кыргыз жергесин кыдырып жүргөн. Ошондой бир жолу нарында жүргөн элем. Фрунзеге редакциядан чукул чакырып калышты. Автостанцияга жетип келсем, автобус менин алдымда жүрүп кетиптир. Кийинкиси 5 сааттан кийин жөнөйт экен. Жолулаш бир машинеге түшүп кетиштен башка илажым калбады. Жүгүрүп жолдун этегиндеги кара жолго чыктым. Делбирим повести жазылып, жарыяланган жылдарда Чыңгыз Айтматов чындыгында Москвада жарыяланчу Коммунисттер партиясынын органы болгон Правда газетасынын өз кабарчысы болуп эмгектенген. Повесттин прологунда же эпилогунда сүрөттөлгөн мен Чыңгыз Айтматовдун өзү деген корутунду чыгышы мүмкүн, а чындыгында андай эмес. Автобиографиялык учурларда байкалып сезилгенине карабастан, лирикалык мен повесттеги сюжеттик өзөктөрдү кызмат аткарган өз алдынча персонаж болуп саналат. Жазуучу 1958-1962 жылдары жазган чыгармаларын топтоп, 1963 жылы 21 апрелде Тоо жана талап повесттери жыйнагын чыгарат. Бул жыйнакка Жамиля, Делбирим, Ботокөз булак, биринчи мугалим повесттери кирет жана Лениндик сыйлыктын лауреатына жетишет. 1972 жылы Мосфильм киностудиясы тарабынан повесттин негизинде Ашу, Мен Тяньшан, Көк мелжиген тоолорум тасмасы тартылган. Ошондой эле Түрк, Өзбек эли да чыгарманын кино тасмасын тартууга жетишкен. Ильястын ролун Байтобетов, Аселдин ролун Чочунбаева, Байтемирдин ролун Чокморов, Кадийченин ролун Мамбетова сыяктуу көрүнүктүү актерлор аткарышкан. Делбирим повести өз бактысын таалайын сактай албай колунан жолдоруп ийгендей болгон адамдын трагедиясы жөнүндө баяндалат. Повесттин баш каарманы Ильястын бакты таалайы, мындайча айтканда, өзү келди. Ал мындайча башталды. Көз кыйыгым менен өтүктөн өйдө, тизи ылдый кыска, булайган көйнөктүн этегин көрдүм. Айылга жеткирип кой дечү кемпирлердин бири го дедим кыялымда. Кете бер чоң эне дедим мен. Менин жумушум көп але. Чыдап күтө албайсың. Мен чоң эне эмесмин деди анда тиги. Үнүндө кысынгандык бар, бирок керме какшыгы да сезилди. Анда кимсиң дедим. Кызмын. Кызмын деп өтүгүн дагы бир карап алдым да оюнга чаптырдым. Сулуу кызсыңбы? Чындыгында Ильястын алдында талчыбыктай буралган кыз турган. Анын аты Асел эле. Булар бири-бирин издешпей табышты. Ал турмак Асел менен Ильяс Жамиля менен Даниярдай бири-бири үчүн жаралгандай жан эле. Бирок тилекке каршы булардын бакыт таалайы узакка созулган жок. Ал сүйүү кандай тез башталса, ошондой тез кыйрады. Ильяс өзү жалгыз прицеп чиркелеген жүктүү машина менен Долоон ашуусун ашып өтүүнү максат кылат.
тилекке каршы ашып өтө албай аварияга учурайт. Кетирген катаны мойнуна алуунун ордуна ал тескерисинче кежирленет, баруудан баш тартат. Ушул жерде белгилеп келе турган дагы бир нерсе бар. Социалисттик реализмдин принцибинен кылдай тайбаган башка бир жазуучунун каарманы Долонду сөзсүз түрдө ашып өтмөк. Социалисттик эмгектин баатыр деген наамды алмак. Ал эми Чыңгыз Айтматовдун каарманы андайлардан эмес. Асель менен Ильястын диалогуна көңүл бөлсөк. Бир убакта Асель шарт турда кийине баштады. Эмне отурасың деп нааразылыгын айтты. Анан эмне кылмак элем деп бурулдадым. Автобазага кайтып бар. Эмне дейт? Прицепти таштаппы? Барып айткын. Сага эмне деп бакырып алып, үйдүн ичинде аркы терки басып кеттим. Прицепти кайра сүрөтүп, кайсы бети менен барам? Ит болдум, куш болдум, ушул ишке туш болдум. Кечирип койгула деп барамбы? Жок. Эмне кылса ошо кылсын. Урганым жок. Көрүнүп тургандай, Асель менен Ильяс эки башка чекитте, эки башка жолдо. Ильяс кылган ишин чындыкты жашырат. Демек, калп жалган жолго түшөт да, ошол автобазада иштеген диспетчер Кадичеге азгарылат. Ал эми Асель тескерисинче чындыкты жашырбайт. Демек, ал түз туура жолдо. Ушундан улам маселе ачыкка чыгат. Долондогу прицептин кулашы бул анчейин техникалык авария эмес болчу. Бул Ильястын моралдык жактан, адеп ахлактык жактан кыйраш эле. Ильяс Долонун бийиктигин жеңе албаган сыңары, Аселдин адамдык, адеп ахлактык бийиктигин да көтөрө албады. Ильястын турмуштан адашкандыгы боюнча бүгүнкү күнгө чейин ырлар эстрада ырчылары тарабынан ырдалып айтылып келет. Мен сага жалгыз келдим, байыралдым, тургуздум махабаттын пайду балын. Тагдырым татаал жолдо жаңылышып, Долондон канатымды кайрып алдым. Эстечи Асель сага келгенимди, жээгинде сүйүү антын бербедимби? Көлдөгү бакыт кушун кармай албай, өзүңө коштошууга келбедимби? Кумдан көп биздин күндөр өткөн, келермин аман болсун да бир көксөп. Мен азыр жалгыз учкан аккуу болуп баратам, бакыт издеп, Памир көксөп. Демек, бышыктоо үчүн суроолор. Ильястын жасаган кадамдарына кандай көз караштасыңар? Асель Ильясты күтсө, кечирсе болот беле? Кадиче кандай аял деп ойлойсуңар? Асель ата-энесинин алдында туура иш жасадыбы? Байтемир кандай адам? Аселдин ата-энеси кечирет беле? Самат чоңойсо атасын издейби? Демек, балдар, ушул суроолорго жооп издеп таап талкуу уюштурабыз. Силерге тапшырма Долондон канатымды кайрып алдым деген темада чакан тил баян жазасыңар. Кийинки сабактарда силер менен жолугушканга чейин саламатта тургула. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.